кошунабыздын кызы 2004-жылдары Машкада келатат. Машка кичинекей кыз болчу, жаш эсимде жокчу, 7-8 жашар ушундай жаш учуру да. Анан келатса жолук салынып алган, жолукту дагы төштөн түшүрүп, чоң кылып туруп салынып келатат. Жолукчандар аз кез. Машкада күн ысык, эл көп. Тердеп анан кичинекей кыз да. Келатса анан бир эже айтат экен. Өз ою боюнча ал эми баягы заманбап аял катары өзүнө баа берет да, бирок маймылдай болуп чечинип алганы менен иши жок. Сойкулардан айырмасы жок, кийинип алган менен иши жок да. Анан ошол анан эже анан карап айтат да, кызым дейт. Жакшынакай эле жаш эле кыз экенсиң дейт. Эми адамдай эле болуп жүрбөйсүңбү эми, адамдай эле болуп жүрбөйсүңбү? Эмне мындай ысыкта баягы чүмкөнүп ысык кийинип алгансың дейт. Десе Машкадагы жүргүнчүлөрдүн баардыгы ошого кулак кагып, баардыгы тынч болуп калат. Десе анан ошондо баягы жаш кыздын айткан сөзү да. Апа дейт, мен бул дүйнөнүн ысыгына жөн эле чыдаймын дейт. Бирок өлгөндөн кийинки эгерде уятсыз жүрүп туруп тозокко түшүп кала турган болсом, анда тозоктун ысыгына мен чыдай албаймын дейт да. Ошон үчүн мен жөн эле оронуп дүйнөнүн ысыгына чыдап коеюн. Десе ошондо Машкада эч ким үн чыкпай баардыгы тыптынч болуп калды дейт. Яни бир жаш кыздын ичиндеги уяттуулугу да. Кандай бул чоң